Мөндүр Орусиянын Краснодар аймагындагы 500 гектар чарба жерлерди кыйрады. Ал жерлерде өскөн жемиштер жараксыз болуп калган. Ал эми Борбор Азия өлкөлөрүндө жай мезгилинин биринчи күнү абдан ысык болуп башталды. Анда эртең аймактарда абанын температурасы канча градуска чейин көтөрүлөт? Аны мен Гүлүм Эркинбек кызы кененирээк айтып берем. Саламатсыздарбы? Кытайдын Аксу шаарында эртең бүгүнкү күнгө карата абанын температурасы бир нече жогорулайт. Үрүмчүдө болсо Аксуга салыштырмалуу төмөн, бирок бул жерде жылуу болмокчу. Казакстанда аба ырайы башка өлкөлөргө салыштырмалуу салкыныраак келет. Астанада күн чайыттай ачык болгону менен абанын температурасы 17 градуска төмөндөп кетет. Ал эми Алматы шаарында буга салыштырмалуу жогору, бирок бул жерде жаан жаашы күтүлүүдө. Өзбекстандын бардык аймактарында асман ачылганы менен Фергана өрөөнүндө жаан дагы эле токтой элек. Бул жерде эртең менен күн ачылып, көпкө созулбай кайрадан жаан жаа баштайт. Ал эми Ташкент менен Нукуста күн ачык, абанын температурасы 30 градустан жогору болот. Түркменстанда жаан-чачындуу күндөр башталат. Дашогуз өрөөнүндө күн ачылып, абанын температурасы көтөрүлөт. Ашхабад шаарында күн бүркүрөп, жаан жааш күтүлүүдө. Тажикстанда күн бүркөө Душанбеде жаан чаалган менен коштолот. Хорок өрөөнүндө күн бүркөлгөнү менен жаан жаашы күтүлбөйт. Ходжон шаарында күндүзү күн ачык туруп, кечке жуук жаан башталат. Ал эми Кыргызстанда 2-3 июнда кээ бир тоолуу райондордо жана тоо этектеринде өткүн өтүп, күн күнкүрөшү күтүлөт. Калган аймактарда жаан-чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы көпчүлүк аймактарда жогорулайт. Аба ырайы тууралуу кабарыбыз ушул болду. 11 каналдан кайрадан көрүшкөнчө.